Hello English learners. Урматтуу англис тилин үйрөнүүчүлөр, бүгүн сиздер менен англис тилиндеги тамгаларды үйрөнөбүз. So, the alphabets in English. Okay, кантип баштайбыз? Англис тилиндеги алфавитти өтөлү тамгалар кантип окулат, кантип айтабыз. Ар бирине токтолуп кетип, андан кийин толугу менен окуйбуз. Бул тамга көргөнүңүздөрдөй A, кийингиси B, C, D. D тамгасы тилибиздин учу тишибизге тийбейт. Арт жагына тийип D дейбиз. D. E, F. F дегенде арт жагыбыздан келет. F эмес F. F. Андан кийин G, H. Бул дагы H эмес H. I. Арт жагына айтабыз. I эмес, асмандагы I эмес. I. Чоңураак. I. J, K. Кны айтканда напор менен айтабыз. K. L дагы тилибиздин учу кайрылып таңдай жакка кетет. Тишибиздин ортосуна келбейт. Бул L. M, N. Н тамгасы дагы тилибиздин учу тишибиздин артындагы көңдөйгө келип, мындай тишибиздин арт жагына N. Тишибизге тийбейт. Тилибиздин учу тишибизге тийбейт. Ошондо Н деп айтпайбыз, N деп айтпайбыз, N. O. Буну O деп айтпайбыз, O. P дегенде P'ны ичибизден демди катуу чыгарып P деп айтабыз. Q дагы ошондой, Q. R'ды айтканда тилибизди кайрып, артка тартып, ортосуну бошотуп, кыргызчадагы Р вибрация менен айтылбайт. R деп айтабыз. Анан тилибизди жогору көтөрүп R. S. Бул дагы S эмес S. Эни арт жагырактан айтабыз. S. T тамгасы дагы тилибиздин учу тишибизге тийбейт. T. U. Кыргызчадагы Юга эле окшош. U. Анан V тамгасы кыргыз тилиндеги 2 V'га барабар, даже 3 V'га да кошуп айтсаңыздар жаңылышпайсыздар. Ошон үчүн V эмес V катуу айтылат. W. Андан кийин X эмес X эмес же X энди арт жагына айтабыз. X. Y дегенде оозубузду чоң ачып Y. Бул жерде Z. Англис тилинде, американский англис тилинде Z деп айтабыз. Британский англиске Z деп үйрөнгөн болсоңуздар керек. Бирок англис тилинде, американ тилинде биз Z деп айтабыз. Эми дагы бир жолу кайталайлы, баштан баштап. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Эми көргөнүңүздөрдөй 4 тамга жөнүндө токтоло кетсек, D, N, T, L. Бул 4 тамга кыргызчада D, N, T деген тамгалар бар. Бирок алардан айырмаланып, англис тилиндеги D, N, T'лар башкача болуп айтылат. Кыргызчада D дарбыз, N нан, L лимон, T тамеки деп айтсак, ал эми англис тилинде ушул тамгаларды тилибиздин учу тишибизге тийбейт. Англисчеде D деп айтпайбыз, тилибиздин учу тишибиздин артындагы тиштин этиге тийет дагы D деп айтабыз. D, N дагы ошондой, N эмес тишибизге тийбейт, тилибиздин учу N деп айтылат. L тилибиздин учун кайрып жогору көтөрүбүздө L деп айтабыз. Дайыма L эч качан L деп мягкий знак болуп айтылбайт. Дайыма американский англис тилинде L деп айтылат. Андан кийин T дагы ошондой тишибизге тийбейт. T. D, N, T, L. Эгер сиздер
dental деген сөздү билсеңиздер, тиш дегенди билдирет, орусча айтканда зубной дегенди билдирет. Ошол сөздү билсеңиздер, ошол ичиндеги үнсүз тамгалар тилибиздин учу тишибизге тийбейт. Ал эми 3 тамгага токтоло кетсек, P, T, K. Булар кыргыз тилиндеги 3 тамга, ошол P, T, K тамгалардан айырмаланып, P-ны демибизди топтоп катуу чыгарабыз. P эмес, P, T-ны да ошондой, T, K. Мисалы, picture, teacher, kitchen. Көргөнүздөр P, T, K. Ал эми ушул тамгалар эгер сөздүн аягында келсе, анда биз буларды кармап калабыз. Андан кийин дем бербейбиз. Мисалы shop десек, магазинде shop деп токтоп калабыз. Shop. Же hot, ысык деген сөздү hot. Т токтоп калат, hot. Hot эмес, hot эмес, hot деп тилибизди таңдайыбызга тийгизип жаап калабыз. Же book эмес, book токтоп калабыз. Ал эми бул эки тамга англис тилинде тыбыштар. Бул көргөнүздөр V, кыргыз тилиндеги эки V-га бар. V эмес, V. Ал эми бул болсо V менен эч кандай байланышы жок. Бул кыргыз тилиндеги U менен башталат. W болгондо U. Ошон үчүн V дейбиз. Бу W сөздө келгенде буну very well. Например, абдан жакшы десе very well. Very well да эмес, very well эмес, бул very well. Мисалы ушуга бир мисал алып келсек, van. Маршрутканы van десек, van, visit, visa, vase, give. Ошондо v деп айтабыз. Ал эми бунусу w деп айтабыз. Window, what, where. Ушун менен англис тилиндеги тамгаларды үйрөндүк. Дагы бир жолу көрүшкөнчө жакшы туруңуздар. Англис тилин үйрөнүүнү улантыңыздар. Көрүшкөнчө жакшы туруңуздар. Take it easy. Bye.